аман болду. Караның канчамага жөлөк болду. Алыста жүрөмүнго сага жетпей. Апакем аман болчу, аман болчу. Эне балдарын беримдүүлүккө сүйгөн болгон керектөөсүн кантип толуктайт. Эми айтып калышат го, баягы эң кичинесине өтө берет депчи, сүйүүсүчү, ата-эненичи. Анан көп айтып калышат, меники сенин кичинеңдин эмесин агызында калып калган депчи. Бул кыйын эркелейт да мага. Бир күндө 5-6 жолу кучактап, башкача эме алып эркелейт. Анан ушундай болгон мээримизди төп эркелетип турабыз. Бул кыздын өзү бармы ушундай? Россияда жүргөн ата-эне берим акча салат. Берези мээримди ата-эне болуп. Мен акча салган ата-эне болуп. Только акчанын аркасынан жүргөн. Баласын үйгө таштап койгон энесине, тайнесине. Алла, кандайсың? Жакшы өзүңүз. Сага канча акча керек? Мага акча керек эмес, апа өзүңүз келсеңиз болду. Кызым, мен иштеп жүргөнүм, силерди багайын деп атам, үй кылабыз. Мен сага акча салып койдум тайнеңе. Ошо акчаны алып, барып керектүү нерсеңи алып, кийим-кечегиң кылып ал. Майли, жакшы жүр кызым. Мен ишим башталып калды. Мен ишке барайын. Апа, качан келесиз? Алло, кызым, кандайсың? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшысыңбы? Опаларың жакшыбы? Денсаулыгың жакшыбы? Жакшы, Сени сагындым, кызым. мен да сизди сагындым. Салага болоюн. Качан келесиз? Жакында барам, кызым. Мен өтө сагындым сени. Кичине чыдап тур. Эмелер каралашып атасыңбы? Иштериң кылышып атасыңбы? Ооба, баары жакшы. Жакшы кыз бол, өзүңдү этият кыл. Денсаулыгың карап, курсагың тогузуп, жылуу кийинип жүрүң кызым. Өзүңүздү жакшы карайм. Сагындым сени. Жакында барып калам, а? Өтө сонун, рахмат. Мейлиңиздер анда кымбаттуулар. Мындан кийинки сабактарга да катышып туруңуздар, баарыңыздарга ден соолук, ийгилүүлүк, бакталай ушул чоңойтуп аткан балдарыбыздын урмат сыйларын көрөбүз. Ата-энелер мектебинен алган билимибиз эмне жугумдуу. Эми ар бир иш башында кыйын да, башташ кыйын. Андан кийин Кудай кааласа, качан болот экен деп балдарыңардан сурап тургула, качан окууга барат экенбиз?